Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар көптөн бери жакшы жаңылык айта элекпиз, бирок бүгүн чынында мекендештер үчүн абдан жакшы жаңылык. Сөз баштардын астында биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Септеген миграцияга тиешелүү эң актуалдуу расмий маалыматтарды биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандан Кудай буйруса Россия Федерациясына 50 адвокат кыргыздарга жардам берүү үчүн Минюст жөнөтөбүз деп айтып жатат. Бул боюнча 11 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мырза айтып кетти. Кыргыз тарап бүгүнкү күндө 50 адвокатты камдап атат. Аларды Россия Федерациясына жөнөтүп, кыргыз мекендештердин укугун коргогонго жөнөткөн атат. Негизи адвокаттык жумуш бул лицензия менен берилет. Ошо лицензия Кыргызстанда жана Россияда соглашение бар эки мамлекеттин ортосунда. Ошонун негизинде кыргыз адвокаттар Россия Федерациясына келип лицензияны бул жерден да катталат дагы алат, орус мыйзамдарына туш келди кылып. Ошонун негизинде бул жерден кыргыздардын укугун колдогонго мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мекендештер Теле2 уюлдук оператор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун иштеп чыкты. Баарыбыз телефон менен эле колдонобуз, бекер эле сүйлөшөбүз. Эгерде ошол мырзалар сунуштап жаткан Теле2 уюлдук операторунун безлимиттик 550 рубльдан турган тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып, Алла ыраазылыгы үчүн мекендештердин долбоорун колдоп коелу. Бул тууралуу мурда бир нече жыл ошо биз диаспорадагы сөздү көтөргөнбүз. Буга чейин ошол миграция өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Кубандык Акматбекович дагы ошо диаспора менен жолугушканда бир нече жолу айтып келчү эле. Ошондой иш-чара болуп атат, иш жүрүп атат. Кудай буйрса ошол ишке ашат деп. Кудай буйрса ишке ашып калды. Бирок азырынча механизм качан болот, канчалык эртерээк болот белгисиз. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясында түрмөлөрдө 1,5 миңден ашык биздин жарандар отурат тилекке каршы. Андан тышкары 800 киши СИЗОдо, следственный изолятордо отурат. Алар тергөө иши жүрүп атат. Баш аягы 2300дөн ашык биздин жарандар ошол кылмыш ишине козголуп, ошонун негизинде отурат. Эми адвокаттар келсе, биринчиден 50 адвокат Россия Федерациясына жетиштүү болот. Кайсыл аймактарга барат, кайсыл аймактарда иштейт азырынча белгисиз, бирок жакын арада толук маалымат чыгат. Бул мамлекет тарабынан мигранттарга болгон бир аз да болсо жардамы, Кудай буйруса мамлекет тарабынан мигранттарга көңүл буруло баштады. Биз дагы бир аз чыдап туралы. Анан урматтуу мекендештер, биз баягы жарнама катары мекендештерди колдоп айтып кетели. Кирди чыкты, чек арага барып келе тургандар болсо, муктаж мекендештер болсо, бекер алып барып келүүчү бир жаамат бар. Волгарадский проспектте 4-выходта чын эле акчага муктаж болсоңуздар, ушуларга кайрылсаңыздар болот. Телефонун айтып кетейин. +7 925 465 68 40, +7 929 633 74 65. Абубакыр жана Замир мырзалар. Сак саламат болуңуздар. Кудай буйруса жакшы жаңылыктар болсо силер менен бөлүшүп турабыз. Görüşkünçe.